дагы жакшы оңдой албады. Иже эми бул жерге баягы жок жерден университет курабыз деп ар кимибиз ар жактан келдик. Ар кандай тагдырлар менен келдик. Мына ушул жөнүндө сиз айтсаңыз кандай болуп сиздер бул жерге келип калдыңыздар? Мен сөздү чет элдер факультетинин мурдагы деканы, филология илимдеринин кандидаты, доцент маркум Аскар Ракиевичтин жубайына сунам. Биз Оштон Жалал Абадка 2001-жылы Бөкөшев ректор болуп иштеп турган убакта келдик. Андан мурунда бир келем дегенде мен макул болбой койгом. Дарак бир жерден көгөрөт, ушул жерде иштей бер деп. Каерде иштейсиз эле? Ош университетинде ушу инфакта зав кафедра болуп иштеди өмүр бою. Анан мага айтпастан Бишкекке кеттим деп туруп, бияка Жалал Абадка келе бериптир. Аны мен кийин угуп калдым. Берге декан болуп келди. Себеби чет элдер факультетинде кандидат эч ким жок болгондугуна байланыштуу Бөкөшев муну чакырган Аскарды. Келип иштеди. Немецкий отделение жок эле, аны ачты. Мына инфакталар бардыгы билишет, аны ачты. Ош менен Жалал Абадта, Ошто немкалар менен, еврейлер менен иштеп жүрүп бул жерге келгенде ошолор менен салыштырып жүрүп өзүнүн ден соолугун өзү жеп түгөттү. Мен канча айттым, аякта 50 жыл, биякта 10 жыл, ону ойло десең да ойлобойт экен, ишин аябай берилген киши эле. Ошентип ооруп жүрүп инсульт болуп, 2 жолу инсульт болду, 1 жолу инфаркт болду. 2011-жылы дүйнөдөн кайтты. Андан кийин ученый советтин чечими менен үйдү менин фамилияма өткүзүштү. Бирок бизге аяктан чакырганда 1 жылда үй беребиз деген. Андан кийин 3 жыл деди, анан 5 жыл деди. Ошону менен мына азыр 24 жыл болду. Бирөө да ойлобойт үйдү берейли коелу деп. Мен да жашым өтүп калды. 2 күнүн биринде ооруймун. Ага карабастан жарым ставка болсо да алып иштеп жүрөм, ушул үйдүн айынан үй бөлүнүп калса экен деп. Мен бирдеме болсом балам көчөдө калат деп ойлогондо давление көтөрүлөт. Ушул маселени чечип берсеңер жакшы болот эле. Канча адам мына 27 квартира, 28 квартира. Бизден мурун келгендер бар, бизден кийин келгендер бар. Бул эми үйдү беребиз деп чакырып алып, анан алдаган эмнеси? Оштогу үйдү балабызга таштап келгенбиз. Ал үйдү балам сатып Бишкекке кетип калган. Азыр бул үйдөн чыгарса мен көчөдө калам. 74 жашка чыкканда көчөдө калам балам менен. Ушул маселени чечип берсеңер жакшы болот эле, силерден сураныч.